Месси, Рональдо, маанайым бар, маанайым жок. 10 кило же 20 кило кармагыча ал. Мен деле ырдай алам, ырдайм. Кийинки тепкичке өсүү үчүн. Мунун жаман жери жок. Салам достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз сиздер менен эмнеге мен ийгиликке жетпей атам деген темада сүйлөшүп кетсек, негизинен бул суроого жооп берип атканда көптөгөн моменттер, көптөгөн себептер, көптөгөн факторлор бар. Ошол факторлордун бири, себептердин бири болгон бир көрүнүшүндө сүйлөшүп кетсек. Бул профессионалдар жана дилетанттар деген темада сүйлөп кетмекчүбүз. Демек, биздин бизнесте дейле кандай гана тармак болбосун, бардык тармакта тең профессионалдар жана дилетанттар бар. Булар кимдер экенин көрүп кетели. Көпчүлүк учурда профессионалдар кандай гана тармак болбосун, ошол бардык тармактарда алар чоң ийгиликтерге жетишет дагы, чоң натыйжаларды жасашат жана чоң маяна, чоң кирешелерди алышат. Жана ал адамдар жылдыздар, чет өлкөлөргө саякаттарга барышат, ар кандай мамлекеттерге барып турушат, өзүнүн тармагынын мындайча айтканда ийгиликтүүлөрү жана күчтүүлөрү. Айталы, мисалы үчүн футбол боюнча профессионалдар булар кимдер? Албетте сиз билесиз, булар Месси, Рональдо жана башкалар. Рональдиньо ушул сыяктуу көптөгөн, бир убакта Пелле, бир убакта Марадона, ушул сыяктуу күчтүү, өзүнүн тармагында күчтүү футболчулар. Булар футбол темасында эң күчтүү профессионалдар. Миллион долларларды табышат. Ал эми Россияда дагы өзүнүн миллионерлери бар деп эсептейм. Алар ошол футбол менен өз үй бүлөсүн өзүн багышат. Жашоо образы ошол. UFC-ни алчу болсок, мушташты алчу болсок, ал жакта дагы өзүнүн профессионалдары бар. Мен UFC-ни жакшы көрбөгөндүктөн баарын биле бербейм. Мисалы үчүн мисалдардын бири бул айталы Хабиб, Хабиб мырза. Дагы Макгрегор деген бар. Булардын баары тең бар, ошол ар бир тармакта карасак, баарында тең мына өзүнүн жылдыздар бар. Алар мындай караганда сыйлыктын, сахнанын баарын ошол ээлешет, жана алар көптөгөн жаңы өсүп келаткан спортчуларга, ошол тармактагы адамдарга үлгү, мисал. Булар профессионалдар. Бардык эле тармакта ушундайлар бар, шоу бизнесте бар профессионалдар, бардык тармактарда. Эми дилетанттар бар. Дилетанттар булар кээде жасап коюшат, булар ошол тармакты жакшы көрүшөт, кээде кызыгып коюшат. Бирок профессионал катары ошол иш менен толугу менен алек эмес, каалаганда жасап, каалаганда жасабайт. Булар дилетанттар. Алар албетте эч кандай киреше деле көрүшпөйт, эч кандай саякаттарды деле көрүшпөйт, эч кандай сый, мөөрөйдү, сыйлыкты көрө беришпейт. Алар кошумча жасап коюшат. Мисалы үчүн айталы, балык кармаганды жакшы көргөндөр бар. Айталы, бир айда бир жолу же эки жолу барып балык кармап келишет. Бирок ар күнү барып балык кармашпайт. Алар профессионал эмес. Футбол сүйүүчүлөр бар. Мисалы үчүн бир жумада эки жолу же үч жолу футбол аянтчасына барып, чакан же чоң футбол ойношот. Бирок эртеден кечке ар күнү ойношпойт. Үй бүлөсүн ошол иш менен бакпайт. Тескерисинче алар чыгаша кетиришет. Бардык эле тармактар, шоу бизнесте мен ошолордун бирими, мен анча-мынча ырдап турам, анча-мынча ыр чыгарып турчу элем мурун, азыр эми азыраак болуп калды, бирок мурун бир убакта профессионал болууга аракет кылгам, бирок аягына чыккан эмесмин. Натыйжасында менин досторум жылдыз болуп, күчтүүлөрдөн болуп жүрүшөт Кыргызстанда, ал эми мен болгону дилетантмын. Каалаганда жасап, каалаганда жасабайм. Көрдүңүздөр, мына ушул дилетант деген ушул. Биздин тармакта дагы ушундай дилетанттар бар. Биздин бизнесте кээде жасап, кээде жасабайт, каалаганда жасап, каалаганда жасашпайт. Ошол адамдар мен 6 айдан бери иштеп жүрөм. Чынында иштешпейт алар, иштемиш болушат. Иштеп жүрөм, сабактарга катышып атам, практикада жасап атам, бирок натыйжа жок дешет. Бирок алар ар күнү Кудайдын куттугуну жасашпайт. Анан менин натыйжам жокку дешет. Бирок шоу бизнесте мага окшогон ырчылар натыйжа жасабай эле, жылдыз болбой эле жүрүшөт. Эмнеге? Эмнеге дегенде кээде жасайт, кээде жасабайт. Демек алар эртеден кечке ар күнү ушул ишти жасоого даяр эмес. Мына, бул менин өзүмдүн тандоо болгон, мен бизнес тармагын көрөк тандадым. Мен өзүмдү көрөк ырчы катары көрө албадым, ырдаган мага жагат, бирок ар кимдин ыры эмес, өзүмдүн ырларым жана мен жактырган батыш ырчылардын ырлары бар. Ошолорду билишим мүмкүн. Тексти көпүрдөгөндүктөн унутуп да коем. Текст чыгып турбаса ырдай албайм. Көрдүңүздөр, караокеде ырдайм. Бирок жадка эсимде калган эмес. Эмнеге дегенде практика аз менде. Анан тынбай ырдап турбагандыктан мага распевка керек болот. Мен көптөн бери ырдабай калсам, кээ бир ноталарды ала албай калам. Фальш кылып коем. Эмнеге дегенде менде күнүмдүк практика жок. Ушул сыяктуу бардык тармакта өзүнүн дилетанттары бар. Бирок мен эгерде Кокустан голос деген сыяктуу проекттерди көрүп калсам, мен ошол күнү ошол түнү уктабайм. Кечке чейин көрөм,
Кызыгам, көрдүңүздөр, кызыгам, жасайм, мен деле ырдай алам, ырдайм. Бирок мен күндө жасап, машыгып, техниканы өнүктүрүп, ушундай деңгээлде эртең жандуу концерт алып баруучу деңгээлдеги ырчы эмесмин мен. Сиздерде дагы биздин бизнеске келгенде ошондой адамдар араңызда да бар. Булар дилетанттар. Профессионал Кудайдын күттүгүнө жагабы, жакпайбы, маанайы барбы, жокпу, ар күнү ошол ишти жасайт. Ошол себептен акыр аягы ал профессионал болот дагы, өзүнүн ишинин мыктысы болот. Жасагым келет, жасагым келбейт, маанайым бар, маанайым жок деген сөзгө карабай ал жасайт. Ошол себептен акыр аягы натыйжасында ал өзүнүн тармагында күчтүүлөрдөн болуп чыгат. Жана чоң акчаларды кармайт. Мөөрөйдүн, сыйлыктын баарын көрөт. Ал эми дилетанттар кээде жасабагандыктан орто деңгээлдеги адистер болуп чыгышы мүмкүн. Же болбосо такыр эч кандай адис болбойт, мен иштеп атам деген сөз айтат, бирок чынында иштемиш болот. Биздин тармакта дагы өтө көп адам фильтр жок болгондуктан биздин тармакка келгенде сен жарайсың, сен жарабайсың, сенин аракетиң жакшы экен, биз сени алабыз, сен албайбыз деп тандабайт эч ким. Ошол себептен ар кандай адамдар келет биздин тармакка дагы, биздин бизнеске, анан кийин мен иштеп атам деп айтышат. Иштемиш болуп аткандар дагы, дилетанттары дагы, өтө дилетанттар дагы мен иштеп атам деп айтышат. Чынында алар Кудайдын күттүгүнү жасабайт. Алар каалаганда жасайт, каалаганда жасабайт. Мисалы үчүн балыкчы бар, ал ар күнү барып балык кармайт. Балык кармай берип, ал уже бүт билет. Бул профессионал. Жана өзү билесин, ошол балык кармоо иши менен багат. Анын эртеден кечки иши ошол. Ал профессионал. Ал кандай гана дилетант болбосун, эгерде экөө жарышчы болсо, профессионал утуп чыгат. Дилетант болсо, ал процесске көңүл бурат, ал ага балык кармоо жагат. Ал ошодон рахат алгысы келет. 2-5 балык болсо да ал кубанып кетет. Ал эми профессионал 10-15 же 1 кг же 5 кг же 10 кг же 20 кг кармагыча ал токтобойт. Ал жасай берет, ал кармаш керек. Ал балык кармап турбаса, анын үй бүлөсү ачка калат. Көрдүңүз, ушул профессионал. Дилетант процесс. Мага жагыш керек. Жаккан гана нерсени жасайт, ал жакпаган нерсени жасабайт. Профессионал жакпаган нерсени жасап отуруп, өзүнө жага турган кылып өздөштүрүп. Башкача айтканда, профессионал дайым комфорт зонасынан чыгып турат. Натыйжасында ал үчүн бардык балык кармоонун бардык түрлөрү, футболдогу бардык приемдор, спорттогу бардык приемдор анын үчүн комфорттуу болуп калат. Дилетант, мен мисалы үчүн өзүмө жаккан караокеде жакшы ырдайм. И то распевка кылсам, каалабасам ырдабай эле коем. Неге? Мен распевкам жок деп айтам. Профессионал күндө машыгат. Вокал менен тынбай машыгып турат, жана өзүнүн ырларынын үстүнөн тынбай иштеп турат. Ошол себептен ал күчтүү ырлар жаратат, жана күчтүү аткарган ырларын жаратат. Демек, ошон үчүн ал профессионал. Дилетант кааласа жасайт, кааласа жасабайт. Бул мага жакпайт деп туруп алат. Ошон үчүн анын натыйжасы кичинекей, же болбосо анча эмес, же болбосо такыр эле жок. Ал эми профессионал адат катары жасайт, иш катары көрүп, күндө жасайт. Кудайдын кутту күнү. Жаан жайбы, кар жайбы ага барбыр. Ал барып ишин жасайт. Дилетант кар жаап атат, барбай эле коеюнчу. Бүгүн маанайым жок, чыкпай эле коеюнчу дейт. Ушундай маанай менен, ушундай мамиле менен, ушундай көз караш менен биздин тармакта, биздин тармактык маркетингде ушундай мамиле менен иштегендер толтура. Анан натыйжа жок дейт. Албетте сиз башында баштаганда дилетант болуп башташыңыз мүмкүн. Биздин көпчүлүгүбүз дилетант болуп баштаган. Бул мен жасап көрөйүнчү деген адамдар да. Эгерде сиз мен жасап көрөйүнчү деген адам болсоңуз, албетте сиз дилетант катары жүрөсүз да. Бирок дилетант катары жүргөндө сиз чоң акчаны күтпөңүз. Дилетанттар бир дагы тармакта чоң акча кармабайт. Алар тескерисинче чыгаша кетириши мүмкүн, опыт алышы мүмкүн, ошол нерсеге кызыгып, тусовкаларына кызыгып, биздин сабактарга кызыгып келиши мүмкүн. Пайдасы сөзсүз түрдө тиет. Мисалы үчүн балык кармоону дилетант катары жакшы көргөн адам эч убакта мен ушу балык келип кармадым, анан балык түшпөй калды же аз түшүп калды деп кайгырбайт. Эмнеге? Эмнеге дегенде ага балык кармоо өзү жагат. Андан ал рахат алат. Мен караокеде ырдап, анча-мынча машыгып ырдап коюм, мага рахат берет. Бирок мен бүгүн ырдап, бүгүн концертте ушунча акча таппай калдым дебейм. Мага процесс керек. Биздин тармакта дагы эгерде сиз натыйжа көрбөсөңүз, балким ошентип коет турсуз. Бул бир вариант, Эми эмне кылабыз? Эми бул бизнести кирге жетпедик, бирок продукциясы мага жагат, ошон үчүн кимдирге сунуш кылып коюп, кошумча өзүмдүн продукциямды акысыз кылып алайын. Пожалуйста, сиз дилетантсыз. Мунун жаман жери жок, мен жаман майында айткан жокмун. Бул дагы өзүнчө сонун. Ушундан рахат ала билиңиз. Ушуну жакшы көрүп жасаңыз, рахат алыңыз и албетте пайдасын көрөсүз. Бирок сиз миллионер болуп кетпейсиз, байып кетпейсиз, чет өлкөлөргө саякаттарга чыкпайсыз. Себеби сиздин жасаган ишиңиз ошого жараша атат,
Дилетантка эч убакта миллиондорду төлөбөйт. Профессионалга миллиондорго төлөйт. Мага ошо профессионал болуңуз, миллиондорду табасыз. Бирок профессионал болуу бир күндө эмес. Менин досторум жылдыздар бир күндө жылдыз болгон жок. Мен ырчылык боюнча көбүрөөк практикалайын деп кафеге ырдаганы келгенимде, менин досум Мирбек Атабеков 4 жыл кафеде ырдайт эле. Укмуш сонун ырдайт эле. Мында угуп алып, бул эмне фонограмма деп ойлойт эле. Чынында жандуу үн менен ырдап аткан болот. Шунчалык так тарс ырдайт эле. Мен бир жылда анча өзгөрдүм. Бир жыл тынбай ырдап отуруп, менин дагы жөндөмдөрүм өстү. 3 жыл, 4 жыл ырдасам, балки мен дагы күчтүү ырчы болуп чыкмак элем. Бирок мен аягына чыкпадым. Демек, биздин тармакта да ошондой, бир күндө болбойт. Демек, сиз дилетант жолун тандасаңыз, анда ошодон рахат ала билиңиз. Бирок чоң натыйжаны күттүм, бирок жетпедим деп кайгырбаңыз. Бул тармактык маркетингди да жамандабаңыз, болбогор дебеңиз. Кимдирүүгө айтса, айтыңыз, мен дилетантмын, мен калганда жасайм, калганда жасабайм, мен профессионал эмесмин, мен эртеден кечке иштебейм бул тармакта деп айтыңыз. Сиздин өзүңүздүн жакшы көргөн ишиңиз болушу мүмкүн. Бул иштен сиз кошумча табышыңыз мүмкүн. Ошон үчүн сиз жада калса жарым профессионал болсоңуз, эми жарым профессионал деген термин жок, биз сиз түшүнүш үчүн ушуну айтып кетейин. Жарым профессионал болсоңуз, сиз күндүз башка жумушта иштесеңиз, кечкурундар ушул биздин тармактагы жумушту жасасаңыз, сиз жарым профессионал десек болот, анда сиз жакшы эле киреше таап атасыз, бирок байып кеткен жоксуз. Сиздин тандоо жолуңуз ушул болуп атат, Ал эми бизде профессионалдар эмне? Эртеден кечке ушул бизнесмен алек. Ошон үчүн алар акыр аяга 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, 3 жыл болобу, алар 100.000 сом, айына 200.000, 300.000 сом деген кирешелерге чыгышат. Анткени дегенде бизде потолок жок, бизде шеф, кожоюн ушунча айлык аласың деп потолок коюп койбойт. Бизде чек жок. Бизде сиз канчалык күчтүү профессионал болсоңуз, ошого жараша ушунчалык көп киреше таба аласыз. Сиз бизнес тармагындасыз. Бизнес тармагында чек жок. Сиздин жөндөмүңүз өскөн сайын сиздин кирешеңиз чоңоёт. Бул бизнестин эң сонун моменти. Ал эми сиз бир жакта айлык иштеп атсаңыз, албетте ал жерде потолок бар. Ошон үчүн келечекте экөөнө сиз бирдей мамиле кылып, биздин тармакта иштеп, тиги тармакта иштесеңиз, биздин тармактан сиз көп акча таба баштайсыз. Бул турган эле иш. Эмнеге дегенде бизде рычагтар бар. Бул боюнча сиз биздин бай адамдардын сырлары деген видеобузду мына могул жакта көрүп кетсеңиз толук түшүнө аласыз. Бизде рычаг деген нерсе бар. Ошон үчүн кирешебиз көп болот. Бирок сиз дилетант болсоңуз эч кандай чоң киреше жөнүндө ойлобой эле койсоңуз болот. Мамилеңизди өзгөртүп, профессионал болоюн деген сиз чечим чыгаргыча ошол көрүнүш болот. Биздин тармакта деле ошол. Күчтүү профессионал футболчулар миллиондор таап атышат, жылдыз болуп чет өлкөлөргө саякаттап атышат. Биздин тармакта дагы профессионалдар ошондой деңгээлдерге чыгып атышат. Бирок профессионалдар дилетанттан айырмаланып айтып кеттиге, Кудайдын куттуу күнү маанайы барбы жокпу, жасагысы келеби келбейби, жасайт. Тынбай машыгат. Ар бир тармакта билесиздер, повышение квалификации деген бар. Кийинки тепкичке өсүү үчүн алар кандай бир сабактарга катышат. Өзүнүн жанынан акча киргизип, эртең күндө көрүү акча табайын деп өзүнүн үстүнөн иштеп турат. Тынбай, токтобой иштеп турушат. Мен дагы азырга чейин тынбай ар кимдин сабактарын алып турам. Убакыт жетишпейт. Кээде алган сабактарым толук көрүп жетишпейт. Бирок мен өзүмдүн үстүмөн иштеп турам. Өтө чоң натыйжаларга жетип аткан болсом дагы, менин астымда дагы койгон максаттарым бар. Ошого жетиш үчүн, албетте кийинки тепкичтеги максаттарым, ошого жетиш үчүн мен тынбай өзүмдүн үстүмөн иштеп турам. Профессионал ушул ишти жасайт. Дилетант каалаганчынча. Мисалы үчүн айталы балык кармоо же тамак жасоо боюнча дилетант кээде YouTube'тан ар жерден сабактарды көрүп коет. Профессионал атайын курстарга катышат, атайын конкурстарга катышат, атайын өзүнүн үстүнөн иштеп турат. Жаңы рецепттерди жасайт, жаңы соустар жасайт. Тынбай күчтүү бир айталы өзүнүн тармагында күчтүү бир жылдыздарга барып сабак алып турат. Мисалы үчүн бизде сулуулук салонубуз бар. Сулуулук салонунда биздин маселебиз тынбай повышение квалификации деп, тынбай Бишкекке, Москвага жана башка барып келип атып, үйрөнүп келип атышып, өзүнүн жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүшөт. Кардарлар ошону көрүп, андан дагы көрүп балап, дагы келе баштайт. Мисалы үчүн менин жубайым Дария, керек болсо Москвага чейин командасын алып барып, өзү дагы повышение квалификация жасап турчу. Биздин тармакта да ошол. Мен дагы тынбай повышение квалификация кылып окуп турам. Бул профессионалдын жасаган иши. Дилетант окуй акчам кетип калат, менин акчам жок ага, жок мен компания маракесине барбайм деген мамиледе иштейт. Ал адам эч качан чоң натыйжага, чоң акчага үмүт кылбай эле койсо болот. Эмнеге дегенде анын өзүнүн тандоосу. Ошондой болуп атат, бизнес аны чектеп коюп аткан жок, компанияга бербей коюп аткан жок. Ал өзү ушул жолду тандап атат. Мен дилетант болоюн. Мен сүйгөн, ошол ишти сүйүп жасаган хоббичи деп койсок болот. Хоббичи десек да болот экен. Хоббичи каалаганда жасайм, каалаганда жасабайм. Деген жолду тандадым, деген жолду жүрөсүз. Эгерде сиз ошол жолду жүрсөңүз, анда сиз чоң акча, чоң натыйжа күтпөй эле коюңуз. Ой, биз качан карабыз чет өлкөгө, ой, бизди ала кетиңчи деген сөздөр куру сөздөр. Ал сөздөр сиздин ийгиликке натыйжага жеткирбейт. Ой, жуксун, булардын баары иштебейт. Эмнеге? Сиз дилетант жолун тандадыңыз. Эгерде сиз
чоң натыйжаларга жетким келет. Мен жок дегенде директор болгум келет. Жок дегенде драгоценный директор болуп айына 70-80 миң алгым келет. 100 миң сом кереше көргүм келет десеңиз, анда сиз профессионал болуу жолун тандаңыз. Профессионал болуу бир күндө болбойт. Тынбай сабактарды көрүшүңүз керек. Сабактарды көргөндөн кийин практикада аны жасашыңыз керек. Тынбай машыгып турушуңуз керек. Сиз буга чейин жасабаган, билбеген жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрүп туруш керек. Мисалы үчүн буга чейин сиз Инстаграмда иштешти жакшы билсеңиз, эми TikTok'та өздөштүрүшүңүз керек болот. TikTok'та өздөштүрүп жакшы жасап кеттиңизби, эми тааныштар тизмеси менен иштешти үйрөнүңүз. Андан кийин тааныштардын тааныштарына чыгышты үйрөнүңүз. Андан кийин музда контактты үйрөнүңүз. Ушунун баары сиздин профессионалдуулугуңузду өстүрөт. Ушулардын баарын жасай берсеңиз, андан кийин сиз басып туруп жүрүп любой жерден, каалаган жерден адам табышты билип каласыз. Профессионал ушундай болушат. Андан кийин сиз сахнага чыгып сүйлөштү үйрөнүңүз. Андан кийин команда менен иштешти үйрөнүңүз. Андан кийин лидер катары консультация бере билчү күчтүү коуч, психолог болушка үйрөнүңүз. Аны үчүн көптөгөн китептерди, көптөгөн сабактарды көрүш керек. Көптөгөн биздин тармакта иштеген лидерлердин сабактарына катышышыңыз керек болот. Ошондой сиздин акырындык менен профессионал жарала баштайт. Бирок сабактарды жөн эле көрүп койгонуңузда эч убакта профессионалдуулук өспөйт. Практика, күнүмдүк иш. Эң мыкты үйрөтчү, эң мыкты мугалим бул практика менен күнүмдүк иш. Ошондо гана сиздин бизнесиңиз өсөт. Демек, профессионал болуңуз, профессионал акчаларды табыңыз. Бирок тандоо сизде. Эгерде сиз профессионал боло албай атсаңыз, ийгиликке жете албай атсаңыз, бул сиздин таңдооңуз. Бул сиздин колуңузда. Сиз демек өзүңүз ушул жолду тандадыңыз. Мен дилетант болоюн, каалаганда иштейин, каалаганда иштебейин. Мамилем мындай болсун, менин бизнесим акыркы орунда турсун. Алгач мен үй бүлөм, алгач менин кандай бир жакшы көргөн иштерим, сериал болобу, РДО болобу жана башка. Акыркы орунда фаберлик же ушул тармактагы бизнес болсун деп өзүңүз тандадыңыз. Бул сиздин тандооңуз. Натыйжасын өзүңүз көрүп атасыз. Демек, ушул жөнүндө ойлонуп коюңуз, эгерде сизде ийгилик болбой, сиз ойлогон натыйжа болбой атса. Анда эмесе видео пайдалуу болгон болсо, лайктарды же дизлайктарды басабыз, же лайктарды, комментарийге ой пикир калтырабыз, жана суроолор жазабыз. Бул видео жаккан болсо, албетте командаңызга, же болбосо өзүңүздүн лидерлериңизге, же болбосо структурадагы лидерлер менен бөлүшүп кетсеңиз болот. Анда эмесе сиздер менен Мирлан Батырханов болду. Шри-Ланка Бентото шаарынан жалындуу жылуу салам бергенче ушул темада сүйлөп кетти.